Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнө 2013-жылы мүчө болгон айымдар азыр өз бизнестерин түптөп, айрымдары жумуш менен камсыз кылып калышты. Алар убагында өздөрү кызыккан кесиптер боюнча акысыз курстардан өтүшүп, ушундай ийгиликтерди багындырышты. Айырмачылыгы көп. Окуган менен окубагандын биз эми баягы илгери энелерибизден үйрөнгөн боюнча окусак азыр биз жаңылануу болуп атат да. Жаңы азыркы заманбап базар экономикасынан бери окудук биз. Ошо базар экономикасына жараша ошо өтө турган кылып, ошону үйрөнүп, базарга өтүмдүү кылып сата турган немеси сапаттуулугун аябай окутту, биз үйрөндүк. Ошого ылайык буюм жасалып атат. Ал эми Жыргалбы Паизова Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнө мүчө болгондон бери бир топ долбоорлорду ишке ашырган. Учурда Каракулжа районунун Сарыкамыш айылына бак тигүү долбоорунда иштеп жатат. Негизги максат бактан жогорку сорттогу алма жана анын ширесин даярдоо болуп саналат. 1 гектар жерге бак ар түрдүү полукарлик деген сорттогу алма көчөттөрдү аялдар группалары эгип жатат. Мындан алар келечекте өстүрүп алышып, өздөрүнө пайда тапканга аракеттенип ушул долбоорду иштеп атышат. ФАО буга чейин деле 2017-16 жылдары аябай бизге асыл сорттогу помидор, бадыраң, капусталардын сортторун алып келип, аны кантип эгиш керек, кандай өстүрүш керек, ушундай бардыгын ушу уруктан баштап чоңоюп, кантип жетилгенде кантип сатуу ыкмасынан бери бардыгын аялдарга билимин үйрөт. Жогорудагы ишке ашкан долбоорлорду Бириккен Улуттар уюмунун 4 агенттиги биргеликте демөөрчүлүк кылган. Анын арасында ФАО азык-түлүк программасы, аялдар түзүмү жана бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы, ИФАТ айыл чарбаны өнүктүрүү программалары, буга чейин Нарын, Баткен жана Жалал Абад облустарына тамчылатып сугаруу программасы менен бак тигилип берилген. Мындан тышкары биз тамчылатуу сугаруу системасын коюп беребиз. Көчөттөрдү алып келип бердик. Бүгүн уже отургузуп, бир 10 чакты күндүн ичинде ушу тамчылатуу сугаруу системасын коюп беребиз. Бул топтор өз ара жардам берүү топторун ошо 2014-жылы түзгөнбүз. Көп ФАО жактан көп эле жардам берип келе жатабыз. Эми Кудай буйрса тамчылатуу сугаруу системасын койсок, ушу быйылкы долбоор ушун менен аягына чыгат. Бириккен Улуттар уюмунун ФАО азык-түлүк программасын иштеп чыгуу агенттигинин негиздөөчүлөрүнүн бирден бир максаты дүйнөдө жогорку сорттогу азык-түлүк жашылчаларын иштеп чыгаруу жана элди таза тамак-аш менен камсыз кылуу болуп саналат. Буга чейин облус аймактарындагы жогорку сорттогу жашылча жемиштердин жана мөмө жемиштердин көчөттөрүн алып келип өндүрүүгө көмөкчү болгон. Биз дүйнө жүзүндө дээрлик бардык өлкөлөр менен иштешебиз. Анын ичинде 11 миңге жакын кызматкерлерибиз бар. Биздин проекттер элди жогорку сорттогу көчөттөр менен камсыз кылып, таза тамак-аш өндүрүү. Биздин уюм Кыргызстанда 10 жылдан бери иштеп келет. Муну менен катар Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүн колдоо агенттиги пандемия учурунда жабыр тартып, жардамга муктаж болгон Кара Суу районунун айымдары менен дагы иш алып барган. Бул арада Кара Суу районундагы айымдар курут жана жуупка иштетип чыгаруу проектин, чүчвара, нан бышырыктарын иштеп чыгаруу проектин иштеп чыгышкан. Учурда бул иштеп чыгаруучу ишкерлер кызуу иш алып барып жаткан учуру. Ушул долбоордун алкагында COVID-19 ооруган аярлуу аялдар жана кыздардын муктаждыктарына жооп берүү долбоорунда Япония элчилигинин жана ООН женщин менен биргеликте болгон долбоор бул долбоор. Мында биз ошо айылыбызга 3 цехт ачканга жетиштик. Андан сырткары ушул мектебибизге СОС объектке дагы чоңдон бир чоң жардам болду. Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнө колдоосу негизинен элеттеги аялдардын коомго аралашып салымын кошуу, ошону менен бирге окуусуна жана бизнес түптөөсүнө көмөкчү болуу. Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында аялдарга бир топ шыктандыруу берип, аялдардын бизнес түптөөсүнө коомго аралашуусуна колдоо көрсөтүү болуп саналат. Биз жасаган нерселердин бардыгы келечекке бул көбөйүш керек да, бизден кийин өсүп өнүш керек бизден кийин. Для будущего поколения останется, только она благо размножалась. Бириккен Улуттар уюмунун элеттеги аялдарды колдоо долбоору 2013-жылдан бери ишке ашырылып келет. Бул долбоордун алкагында элеттеги аялдарды окууга тартып, бизнес ачуусуна себепчи болуп келишет. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун биргелешкен агенттиктери Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустары менен тыгыз иш алып барышат. Айымкан Исралыгыз, Азан Бузириков, ынтымак.